Пайгамбарыбыздын Шам өлкөсүнүн bir бөлүгүнө амирлик кылган Фарва бин Амир Жузамиге жолдогон каты. Фарва бин Амир Жузами исламды кабыл алып, пайгамбарыбызга баалуу белектерди берип катка жооп берет. Пайгамбарыбыз анын катына жооп катары мынтип жазат: Алланын элчиси Мухаммадтан Фарва бин Амирге: бизге жөнөткөн элчиңден жиберген белектериңди алдык. Мурун болгон окуяларды жана сенин исламды кабыл алганыңды кабарлады. Аллага жана пайгамбарга моюн сунуп, намаз окуп, зекетиңди берсең, Алла сени өзү туура жолуна салат. Пайгамбарыбыздын Аман падышасына жолдогон каты. Пайгамбарыбыз хижраттын 7-жылы кичи ажылык умра сапарынан кайткандан кийин Оман падышасы Жайфар жана анын бир тууганы Аббатка Амр бин Ас аркылуу төмөнкү катты жолдойт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланын элчиси Мухаммадтан Жуландын уулдары Жайфар жана Аббатка туура жолду ээрчүүчүлөргө тынчтык болсун. Мен силерди исламга чакырам. Исламды кабыл кылсаңар кутуласыңар. Мен тирүү жанга эскертүү үчүн жана капырларга азап жөнүндөгү өкүмдү чындыкка чыгаруу үчүн бүткүл адамзатка пайгамбар болуп жиберилдим. Эгер исламды кабылдасаңар, бийлиңерде каласыңар. Эгер исламдан баш тартсаңар, бийликтен кур каласыңар. Менин атчан аскерлерим жерлериңерди басып, менин пайгамбарлыгым силердин бийлиңерге үстөмдүк кылат. Катты алып, Оманга барган Амр бин Ас мынтип айтат: Оманга келип, Аббатка барууга жүздөндүм. Анткени ал кулк мүнөзү жакшы, мээримдүү адам эле. Ага келген жөнүмдү айтсам, ал агасынын жашы улуулугун жана бийлиги да чоңдугун айтып, катты ошого тапшырууну сунуш кылды. Ошентип алардын ак сарайында бир нече күн калдым. Акыры ага кирип мөөрлөнгөн катты бердим. Ал катты аягына чейин окуп, эртең кел деп мени чыгарып жиберди. Ал дагы инеси сыяктуу эле кичипейил, жумшак адам экенин байкадым. Эртеси кайра келдим. Жайфар: мен сенин чакырыгың тууралуу ойлонуп көрдүм. Эгер колумдагы бийлигимди башкага берип, ага баш ийип калсам, араптардын эң алсызы аталам деди. Эртеси жолго чыгаардын алдында мени чакырып, экөө тең динди кабыл кылышты. Кийин мен алардын арасында жашап, байлардын зекеттерин жыйнап, кедейлерге таратып жүрдүм. Алар мага ар дайым жардам көрсөтүп турушту. Пайгамбарыбыздын Харис бин Абу Шамирге жолдогон каты. Харис Шам жергесинен кээ бир жерлерин башкарчу. Румга көз каранды болуп, өзү дагы чектен ашкан христиан болчу. Пайгамбарыбыз ага Шужа бин Вахб аркылуу төмөнкүдөй мазмундагы катты жөнөткөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланын элчиси Мухаммадтан Харис бин Абу Шамирге: Аллага ыйман келтирип, туура жолду ээрчүүчүлөргө тынчтык болсун. Мен сени шериги жок Аллага ыйман келтирүүгө чакырам. Эгер кабылдасаң, бийлигиң өзүңдө калат. Харис катты окуп, ачууланып, ыргытып, алып барган элчинин опузалап кууп чыгат. Кийин пайгамбарга каршы согуш жарыялоого уруксаат сурап, Кайсарга кайрылат. Ал уруксаат бербейт. Пайгамбарыбыздын Жабала бин Айхам Гассаниге жолдогон каты. Катты жеткизүү аманаты Шужа бин Вахб Асдиге жүктөлөт. Анткени Шужа Ансар жана Гассан урууларынын туугандык байланышы бар экенин жакшы билген киши болгон. Шужа катты алып келип, Жабалага мындай дейт: Жабала, сенин коомуң бул пайгамбарды өзүнүн жеринен ансарлардын жерине чыгарып алып келишти да, ага башпаанек беришти, душмандардан коргошту, ага жардам беришти. Сен тутунган дин аталарыңдын дини эмес, бирок сен Шам өлкөсүн башкарып, римдиктерге жакын турасың. Эгер Кисрага жакын турганыңда, перстердин динин тутунмаксың. Эгер исламды кабыл алсаң, шамдыктар сага баш ийип, римдиктер сенден коркмок. Эгер андай кылышпаса, римдиктерге дүнүйө, ал эми сага акырет буйруйт. Сен мечиттерди чиркөөгө, азанды коңгуроо кагууга алмаштырдың.
Al emi Allah'nın aldındağı nerseler jakşı jana tübölüktü. Men adamlar jeti kıvat asmandy jana jerlerdi jaratkan Hudaýdyn dinine birikkendey, uşul paýgambardyn dinine birigişin kalaýmyn. Menin elimdin bul paýgambarga baş iýüsü meni kuwandyrat. Muta günü Kaysar aga karşı soğuşka çakırıp men andan baş tarttım. Birok men akıkatsızlıkты da görböy turam dep Jabala dindi daroo kabul aludan baş tarttı. Paýgambarymyzdyn gözü tirүү kezinde Jabalanyň İslamdy kabul algany aýtylbaýt, birok anda İslam jönünde түшүнүк bolup paýgambar alıp gelgen dinge kanaattangan. Anyň komu Yarmuk soğuşunda Rimdikler menen çoğu soğuşka gatışkan. Anın özü dağı soğuşka gatışkan dep aýtylgan bulaktar da bar. Geyinçerek tagırağı Umar bin al-Hattab'nın uçurunda Jabala bir gança adamı menen Madinaga gelip dindi kabul kılganın bildiret. Hazreti Umar alardın İslamga girgenin kuwanuw menen kabul alat. Giyin kaýsy bir okuyadan ulam Jabala kayra dinden baş tartıp Rumga kaçıp ketet. Paýgambarymyzdyn Yuhana bin Rubaga jana Ayla qomunun jetekçilerine жазган katı. Ayla qomu Palestina tarapdağı Akaba kuymasının batışındağı çölkömde jaşaçu. Adırkı tapta Palestinanın jööttür basıp algan tarabı. Al jerde uçurunda jööttür menen hristiandar aralaşıp jaşaçu. Başçısı hristiandardın töböldörünün biri Yuhana bin Rubba bolgon. Paýgambarymyz Tabuk soğuşuna bir top adamdy attantyp jatyp Yuhaga mıntep жазган ele. Yuhana bin Rubaga jana Aylanyň eline silerge tınçlyk bolsun, jalgyz Allahga maktolur bolsun. Silerge kat jönötböy turup silerge soğuş jarýalay albaým. Sen İslamdy kabul al, jesalyk tölö. Allahga anın elçisine jana elçinin elçisine moyunsun. Alarda urmattap Gazanın kiyimlerinden başka kiyimdi giygiz. Zaytty urmattap jakşı çapan giygiz. Elçilerim emnege razı bolsa, men da oşogo razı bolom. Alar salykty bilişet. Eger siler jerde da, deňizde da tınçlyk bolusun kalasaňar, Allahga jana anın elçisine baş iýgile. Oşondo al silerden ukuňardy gorgoýt. Eger elçilerde kabul kılbay, je alarga razı bolbosoň, men silerden eş nerse albaým, birok soğuşam. Men çındygynda Allah'nın elçisimin. Allah'a anın kiteplerine, elçilerine, Maryamdın oğlu İsa'ga iman geltirem. Eger menin elçilerime baş iýseňer, Allah jana anın elçisi silerge goldoçu. Şurahbil, Ubay, Harmala jana Haris bin Zayd emne dep çeçse men aga razımın. Allah'nın jana paýgambarynyň amanaty moýnuňarda. Eger baş iýseňer, silerge tınçlyk bolsun. Makna elderin öz jerine jıldırgıla. Bul katda, eger moyun sunuşsa, Ayla eline amandyk bolsun. Oşondo ele toň moýundy kılsa, alardın jer jana deňiz arkyly bolgan sowdalaryna korkunuç bar ekeni açyk жазылган. Sebebi, alardın şary Yemenden jana başka jerlerden gelgen kemelerden toktoçu jaý bolgan. Yuhana munun kesepetinden korkup, Tabukka paýgambardyn aldyna Şamdyk, Yemendik jana başka sodagerler menen gelet. Yuhana hristiandardyň giyimin giyip, moýnunda altın krest taganyp algan ele. Jogoruda biz göp bolgan kattar paýgambarymyzdyn elçilikde toluk atkaraýyn degen hareketin aýgyneleyt. Aleme tınçlyk menen jakşı ülgüdögi çakyryk ügüttün eň birinçi negizi İslam kılıç menen taragan degen sözdün taptakır negizi jok. Oşondo ele kattar hristiandardyn töböldörü alardyn arasında aýtylu Geraklida paýgambarymyzdyn çakyrgyna mani bergenin, anın elçi ekenin, oşondo ele İslam dini alardyn jerine taray turganyn bilgendigin aýgynelep turat. Çynynda katda aýtylgan eskertүүлөр batele iş yüzünde bolup, anı Gerakli, Mukafkis, Kisra jana başka ökümdarlar öz gözleri menen görüşkön. Paýgambarymyz özünün mümkünçüligi az, ümmöttün materialdyk awaly alsız bolsa da Allah Taala dinine jardam bererine işengen. Kattardy jetkirүүдө maksatyna jetkire turgan, süýleşe bilgen, bara turgan jerden awalyn, kowumçylyktyn işenimini düşüngen adamdardy tandagan. Oşondo ele alar erjürek, sabırdy jana danışman adamlar boluşgan.
Пайгамбардын каттары кыска, ачык айкын болгон. Каттар жалпы элге айтылган Кур'ан аяттары менен коштолгон. Ошондой эле бисмилла менен башталып, жалгыз гана Аллага сыйынуу керектиги баса белгиленген. Пайгамбарыбыз падышалар катты мөөрсүз кабыл албай турганын билип мөөр жасаткан. Мөөрдө Аллага болгон адеп сакталып, биринчи катарда Алла, экинчи катарда элчи, үчүнчү катарда Мухаммад деп жазылган. Анас бин Малик айтат: Пайгамбарыбыз румдуктарга кат жазайын дегенде, ага алар мөөрсүз катты кабыл албайт деп айтышты. Ошондо шакектин бетине Мухаммад Расулалла деп чектирип жасатты. Мындай каттар араб өлкөлөрүнөн сыртка чыгып, араб эместерге дагы жеткен. Каттар эл аралык мамилелердин принциптерин камтыган үлгү катары саналат.